жол таптак эле тешилип калбай калды. И бессовестно проезжают. Эч кандай жол белгилери коюлган эмес. Öyle temen gün tınтынбайт. Жол бойлой каз-катар өткөн унаалардын артынан көтөрүлгөн чаң абага жайылып, мындагы айылды каптап жатат. Байтик айыл өкмөтүнө караштуу Башкара суу айылынын жанында жайгашкан бир нече дача тургундары бул унаа кыймылына нааразы. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жүк ташуучу чоң унаалар катуу ылдамдыкта мүнөт сайын жолдон ары бери тынымсыз катташат. Мындай кыймыл тургундарга кооптуулук жаратууда. Бизде завод фабрикалар кирпич чыгарган, таш майдалаган заводдор аябай көп санда болуп анан тынымсыз иштеп атышат. Мына ошол себептен дагы бул унаалардын саны өтө көбөйдү. Анан дагы топурак алып өтөт бул жерден, таш, кум алып өтөт. Ошондуктан жылдан жылга бул унаалардын саны өтө көбөйүүдө. Булар өтө жогорку ылдамдыкта айдашат. Анан жол белгилери жоктугуна байланыштуу жарышып айдашат аябай. Балдарыбызды мектепке жибергенден коркобуз. Жолдон өткөргөндө обязательно бир чоң киши өткөрүш керек. Мектепке барыш үчүн 40 мүнөт, 50 мүнөт жөө басышат. Ошо заводко чукул жерлердеги адамдардын социалдык маселесине кичине кайрышпайт. Жок дегенде суу бурут этип, суу чыгарып берүү колунан келбейби? Же болбосо ушу көп болсо бир 30 километр жер. Ошону асфальттап бербейби? Дачада турган адамдарга бир жакшыраак көңүл берип, ушу биздин маселени жеринен чечип берсеңер. Жергиликтүү тургундар айтып жаткан маселе дал ушул жолдо башталат. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандай эле дал ушул карьерден жүк ташыган автоунаалар мына ушул жол менен өтөт дагы, чаңдын баары көтөрүлүп ушул айылды көздөй каптайт экен. Андан тышкары мына ушул көчөдө тротуардын жоктугу айыл тургундарын жана эң негизгиси мектепке каттаган окуучуларга кооптуу экенин айтып жатышат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде же жол асфальтталган эмес, же тротуар жок. Мына машиналар келет, көрдүңөрбү? Азыр эми азыр чаңды карап тургула. Моюнда невозможно да чындап келгенде. Жарым саатта 75 момундай чоң машина өтөт. Другой раз я заметил, вот эти ховы, особенно пустые, неполные, не груженные, они на перегонки выходят друг с другом именно на этом участке. Кто кого обгонит? Ну, я думаю, вот обращение наших жителей и просьба, даже не жалоба, а просьба. Катталган суучулар сүзүп кеткендер болгон, травма алгандар болгон, больницага жатып чыккандар болгон. Ошондой суучулар көп, бирок баары бир качан бирөө өлүп калмайынча карабайбы же билбейм. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Байтик айылына караштуу дал ушул аймакта тоо борлорун бойлой бир эмес бир канча заводдор жайгашкан. Анда таштарды талкалаган, цемент чыгарган жана кирпич чыгарган заводдор бар экени айтылып жатат. Дал ошол заводдордон жүктөрдү алып өткөн чоң жүк ташуучу унаалар айыл элин түшкө салып жатат. Жогорку ылдамдыкта айдашат деген нааразычылык болуп атат да. Ал жерде эми айдоочу катары буга кандай жооп бересиз? Биз айдоочу катары жооп бере турган сөзүбүз. Биз ал жерден эми населенный пункттан көп деле катуу айдамай жок. Ал жердин баары тең айдай албайбыз чындачы. Биз деле билебиз эми. Анан эми ал жерди ал жердин баары тең асфальттын жарымы жок. Башты тешилип бүткөн асфальт ал жер эле чаң эле калган. Эми аны бияктан фирмаларбы же кайсы бирөөлөр суу сеп бир эме кылбаса аны биздин эмебиз жок да, биз шаарга алып барыш керек заказдарды. Бияк өйдө турат да, бийик жерде жайгашкан. Ылдыйды көрсө биз жүк менен акырын айдайбыз өзүбүз. Бөлөк жол жок болот, жол болсо ошондойнан эле барат элек. Мерде мына соон деле тарсаңар, жай өтүп баратканда эле чаңдап атпай. Аяктан баарыбыз эле жай өтөбүз, аңгыл-дөңгүлдө өтө албайбыз да. Жал элине деле обал, анан Агордодо андан да көп болот ба? Шаар ичине селый шаардын почти бир жерден 70-80% ушактан алат да. Мияк жок, стройка жоктан да. Жергиликтүүлөр көтөрүп жаткан маселе боюнча Байтик айыл өкмөтүнө да кайрылып көрдүк. Алар мында кооптуу жагдай чындыгында бар экенин моюндашат. Деген менен буга чейин көзгө илинбеген маселелер эми планга киргизилип жатканын маалымдап жатышат. Ошого байланыштуу биз айыл өкмөт тарабынан буга чейин да тиешелүү тармактарга бир канча жолу кайрылганбыз. Анын ичинде ушу транспорт министрлиги менен дагы азыркы учурда иштер жүрүп атат. Ошол жердеги жолду жасап берүү боюнча, тиешелүү белгилерди орнотуу боюнча балким ушул жыл менен да бул иштер чечилип калышы мүмкүн. Анан негизги маселе жараткан ал жерде карьерлер боюнча. Бул жагынан да биз
жергиликтүү элге дагы ыңгайлуу отургандай кошумча баягы ишкерлерди өз ишин уланткадай буюрса шарттар түзүү боюнча колдон келишинче аракеттер кылып атабыз. Ал жерде жашап жаткан тургундардын дагы негизги маселеси бул статус алуу, тактап айтканда населенный пункт айыл катары же бир кайсы бир айылга каттоо боюнча иштер буюрса жүрүп атат. Аны менен катар айыл өкмөт менен завод жетекчилеринин ортосунда келишимдер бар. Анда жергиликтүүлөрдүн маалыматында чаң баскан жолдорго күн сайын суу чачып, жада калса жолду оңдоп берүү жана башка маселелер каралган дешет. Деген менен алардын бири да аткарылбаганы айтылды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.